Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана бүгүнкү сөз бул Газада келишим жакшы аткарылып атабы же жокпу? Ушул боюнча бир аз көз жүгүртөлү. Хамас 3 туткун аялды армиянын мүчөлөрүн берди Израилге. Ага жооп кылып 90 Хамастын согушкерин Израиль кайтарып берди түрмөдөн чыгарып. Бирок бир кишиге аябай катуу кандайдыр бир Израиль тарабынан каршылык көрсөтүлдү. Анткени ал деген өзү каалаган жок да чыкканга. Эки киши негизи каалаган жок. Бирөөнү Израилдин өкмөтү баягы ишендирди чыгышына. Экинчиси болсо калып калды да Израиль абагында. Анын ордуна башка бирөөнү чыгарышты. Экинчи алмашууда Хамас дагы 4 аялды кайтарды Израиль өкмөтүнө. Анын ордуна Израиль 200 киши Хамастын согушчандарын кайтарып берди. Ушундай болуп атты, бирок ал нерсе оңой эмес болуп атат. Хамас тарабынан, Израиль тарабынан провокациялар бар. Эки тарап тең жакшы бири-бирине мындай жол бербей атышат. Бир баягы Нецарим деген коридордон өтүп бараткан ошо кайра Газага кайтарылабыз деген кишилер аракет кылганда Ливан чыгарасында. Ошол жерден да ок атуулар болду. Израилда баягы Газа ичинде дагы чыгаранын өтүп аткандан ошо ок атуулар уланды. Израиль тарабынан кишилердин өлдү деп айтылган жок, бирок баары бир ок атуулар болду. Израилдагы Ливан тарапта ошо кайтарылып келаткан качкындардын кээ бирлерин кайра бир Замберг менен актып авиация колдонду. Ошондо бир ливандык аскер өлүп калды деп Ливан өкмөтү айтты. Анан кошумча дагы 120 киши жарадар болду да. Ушундай нерселер болуп атат, оңой эмес болуп атат. Ошону менен бирге эгерде Газа деген түшүнсөңөр, Израилде канча Газа бар десеңер, канча Палестина бар десеңер, 2 Палестина бар. Иордандын бир жээгинде Газа турса, азыркы ошо баягы согуш Хамас ушул жерде болуп атат. Экинчи жээгинде Палестиналык автономия деген жартылай мамлекет бар. Ал мамлекет башында Махмуд Аббас турат. Ал согушка катышкан жок ушул Хамас менен. Ал жерде Хамастын күчтөрү аз. Жана мисалы үчүн ошо өйдө жагында мурун Фатх деген группировка бар болчу, ал жоголду. Хамас аны кырып салган. Анын ордуна дагы Палестиналык Ислам Жихад деген группировка бар ал жерде. Топ негизи ошо Палестиналык автономия өзү Иудея, Самария жерлерин ээлейт. Аякта автономиялык статус. Аякта дагы Израиль менен соода алакасы бар, Израиль менен жакын турат. Бирок ошол жерде Иудея, Самарияда теракттар болуп кетти аябай көп. 10дон ашык теракт болду. 2 теракт мындай ийгиликтүү аяктаса калгандары мындай жарым-жартылай болду. Анан ошого карата Израиль контртеррористтик кайра операцияны жарыялады дагы. Ушул Палестина автономдук аймагына кире баштады да, кирип туруп аяктан фильтрация, тинтүү, үйлөрдү издеп чыгуу, ушундай ар кандай иш аракеттерди баштады. Ок атуулар да башталды. Ошо баягы террорчуларды кармаган аракеттер болууда да. Ошол жерден дагы аябай бүт ушул 1,5 жыл тынч турган регион кайра ошол жерден да башталды да мындай нерселер. Албетте ушул нерсеге Хамас да каршылыгын айтты, Махмуд Аббас да каршылыгын айтты. Бирок ошо силерде коопсуздукту жакшы карап бере албай атасыңар, ошон үчүн коопсуздукту өз колубузга алышыбыз керек деп Израилдин аскерлери ушул жерден ушундай аракет кылып атышат. Анын тышкары Израиль Сириядан кеткенге шашпайбыз дейт. Ливандан кеткенге шашпайбыз дейт. Чыкууга өтө эрте дейт. Джозеф Аун Ливанда Сириянын биртиктүүлүгү сакталат, Израилдин ушул нерсеге баягы кандайдыр бир тездетиш керек, иш аракеттерин чыгууга тездетиш керек, стабилдештиргөнгө дейт. Израиль болсо айтып атат, силер өзүңөрдүн коопсуздугун колго алмайынча биз ушул жерде тура беребиз, биздин коопсуздугубуз бизге керек деп атышат да. Ошону менен бирге дагы бир нерсе болуп атат. Дональд Трамп ошол газалыктарды Газадан чыгарып кетели дейт. Азырынча дейт, бир да бүтүнү калбады дейт. Спутниктер менен көрүп атса керек, ким билет. Ошол жерден бүт үйлөр, бүт инфраструктура талкаланды дейт. Ошон үчүн анын баарын тазалаш керек, анын баарын кайрадан куруп чыгыш керек дейт да. Ошондуктан мен Мисир менен жана ушул Иордан менен, Иордандагы Абдалла король
падыша менен сүйлөшүп атам дейт. Мисирде ушо Ассиси менен сүйлөшүп атам дейт, президенти менен. Ошо биз сиздерге шаарчаларды куруп берели. Шаарчаларда убактылуу же узун убакытка турганга жарай турчу үйлөрдү салып берели дейт. Ошол жерге Газаны толук көчүрөлү дейт. Газаны кайра түздөтүп, тазалап, кайра андан жаңы шаар куралы, анан кайра кайтарабыз дейт да. Ошентсе, ошо Америка Штаттары айтат, көбүнчө биздин дагы акчабыз буга карашат деп айтышат да. Грант катары берилеби же кредит катары берилеби. Ошентсе, Абдалла өзү сөз айтпай, король, анын тышкы иштер министрлиги айтты, жок, биз Иорданга газалыктарды киргизгенге толук каршыбыз дейт да. Биз деген газалыктар Газада калсын дейт. Ушундай жооп кайтарды расмий түрдө. Негизи Иорданды түшүнсө болот, анткени мурунку бир видеомда айтып кеткендей, Иордандан ошо палестиналык качкындар бир кездерде согуш болуп кеткен Израиль менен. Аяктан топтолуп чоң күчкө ошо бир малда Иордандан бийликти алмаштырууга аракет кылышкан дагы, корольдү өлтүргөнгө аракет кылышкан, кийин барып корольдү Палестинадан өлтүрүп салышкан да. Иордандын Абдаллахтын ошо чоң атасы болуп калабы. Ошондо бул нерсе аябай катуу кыжыр келтирип, Иордан өкмөтүнүн алардын аскер күчү ушу качып келген качкындарга күч колдонуп 25 000 качкындарды өлтүрүшкөн болчу. Анын арасында балдарды да, кыздарды да, карыяларды баарын, эркектерди да. Ошон үчүн булар буга каршы да, ушул нерсе кайталанбас болуш керек деп турушат булар. Ал эми Мисирде расмий түрдө Ассиси айтты, мен деген ошо Мисирге палестиналыктарды киргизгенге каршымын. Палестиналыктар өзүнүн баягы өзүнүн ордунда, жеринде калышы керек деп айтты. Так ошондой эле нерсе Иордандагыдай, бирок кан азыраак төгүлүү менен ошо Мисирде да болгон да. Палестиналыктар аякка келип дагы биз Аль-Мисрибиз деп туруп, фамилия алып туруп, баарыбыз Аль-Мисрибиз, бизге Кайрдын жанынан ошо жер бергиле деп өкмөткө демонстрация кылышкан. Анан ошо Кайрдын четиндеги жашоочулар айтышкан да, биз деген силерге жерлерибизди бербейбиз, силер деген келгинсиңер, силер араб да эмессиңер деп ошол жерден кагылыштар болуп кеткен. Кан көп төгүлгөн эмес, бирок ошо менен бирге баягы мисирликтер аябай кыжыр келип калган да, ошо палестиналыктарды биз экинчи батырбайбыз деп сөз беришкен. Палестиналыктарга жардам беребиз, курал беребиз, баарын беребиз, бирок Аль-Мисри дегендердин баарын өлкөдөн чыгаргыла деп чыгарып салышкан да Ливанга. Ошондо палестиналыктар көбүнчө ушу Ливандан катуу революция кылып, аяктан Хезбалла деген пайда болгон да. Ошол нерсени баары эстеп, кошуналар такыр каалашпай атат ал нерсени. Индонезиялыктар. Ошондой болуп атат. Кандай деп ойлойсуңар? Буну дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары так эле айта башташты. Трамп палестиналыктарды этникалык тазалоо кылган атат, Израилге бошотуп берген атат жерди. Анан Трамптын дагы өкүлчүлүгү бир кездерде Трамптын бийликке келгенге чейин бир нече жыл мурда айткан. Ушул баягы Газа ээлеген жер аябай баалуу деп, бул жерден жакшы шаарларды, жакшы инфраструктураны салса болот деп айткан. Анан кээ бир жашыруун маалыматтар боюнча так ошол жээкте газдын чоң мындай кээни бар да. Анан Израилде бүгүнкү күнү нефть, газ өзүнөн аз чыгат. Ошон үчүн дефицит да, Израилге жетишпейт. Анан ошол жерден эгерде газ ушу кенин казышса, Газанын жээгинде, ушул жерден андан дагы бир топ маселелер чечилет Израилдики. Мисалы үчүн Европага да ал газды жиберсе болот да, Сирия аркылуу, Сирия Түркия аркылуу. Бул көп маселелерди чечип салуучу мындай кандайдыр бир энергетикалык маселелерди 30 жылга, 20 жылга чечип салуучу нерсе да. Балким ошон үчүн ушундай кылып атышабы. Ким билет эми, бирок Трамп негизи такыр көчүрүп салабыз деген жок. Мурун Байдендин администрациясы айтчу, жок, Америка Штаттары ушул Газаны, Палестинаны өзгөчө мамлекет кылмайынча бул жерде тынчтык орнобойт деп Израилге айткан да. Бул жерден эки мамлекет болуш керек, Израиль жана Палестина деп. Палестиналыктарды бир жерге көчүрүш керек деген сөздөрдү айтып атышат да. Ошол нерсе кандай карайсыздар? Ушинтип чын эле согушту бүтүрсө болобу, чын эле палестиналыктардын баарын ушу Индонезияга жиберип салса турабы, Индонезиядан бир аралдардан мамлекет курдуруп, же болбосо Мисирге киргизбейбиз дейт, Иордан киргизбейбиз дейт, эми Трамп барып өзү менен сүйлөшөм деп атат да. Силерде кандай ой? Бул нерсе кайра эле Израилдин баягы чырагына май тамызгандай болуп калабы, же кандай болуп калат? Ушул жерден дагы өзүңөрдүн пикириңерди жазгыла комментарийлерден. Бизнес пландоо курсуна QR код ушул. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Ошо силердин колдооңор мотивация болду, жакшы. Жана болуп келатат. Анан албетте эмки видеолордон көрүшкөнчө.